Бүгүнкү темабыз УЗИ диагностика. Ультразвук менен гана обследование алабыз. Через вот биздин ткандар, через жидкость, через плотный ткандар аркылуу үн кирип, визуализация экрандан көрүнөт да. УЗИ это как просто визуализация, это еще не диагноз. УЗИге улам текшериле берген, ден соолукка зыян болуш керек деп. УЗИ диагностика эң мындай зыяны аз, зыяны почти жок изилдөөлөрдүн катарына кирет. Саламатсызбы, урматтуу биздин угуучулар, көрүүчүлөр. Сиз биринчи байлык ден соолук подкастына кирдиңиз. Бүгүнкү маегибиз адаттагыдай эле кызыктуу болот. Биринчиден мен өзүмө тааныштырып кетейин. Менин атым Жыпар Керималиева. Ушул подкасттын негиздөөчүсүмүн. Кесибим мен врачмын. Бүгүнкү темабыз УЗИ диагностика. Ошон үчүн бүгүн биз студияга УЗИ специалисти чакырдык элек. Таанышып алыңыздар, урматтуу Анар айым. Анар айым, өзүңүз жөнүндө, атыңыз жөнүңүз, кайсыл жердин кызы болосуз, кантип врач болуп калдыңыз, ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Кыскача, Саламатсызбы, Жыпар эже, кутман кечиңиз менен. Биринчиден ушул подкастка чакырып, маек уюштуруп, ушундай маек өткөрөлү деп чакырганыңызга сизге чоң ыраазычылык билдирем. Экинчиден, бул мен үчүн чоң сыймык деп айта алам. Анан өзүм жөнүндө тааныштырып кетсем, өзүм Көлдөн кызы болом, Ак Суу районунан, Кереге Таш айылынан. 1989-жылы ошо мурун мед академия деп айтылчу эмес, мед институт деп айтылчу, Союз учурунда. Ошо 89-жылы келип тапшырып, 1995-жылы бүтүрдүм институтту. Бүтүрүп, андан кийин Чуйский областной роддомдо 1 жылдык интернатураны өттүм. Интернатура бүткөндөн кийин уже поликлиникада акушер-гинеколог болуп иштедим. Акушер-гинеколог болуп где-то бир 17-18 жылдай иштедим. Андан кийин көп жыл иштептсиз, 17 жыл. Андан кийин акыркы 13 жылда азыр ошо УЗИ диагностика өттүм. Анткени УЗИ диагностикада да көп сырлар бар экен, кызыктуу жактары бар экен. Жанагы прием кылып, анан еще УЗИден карап, бир эле пациентти сыртынан прием кылып карап, осмотр кылып, анан ичинен УЗИ диагностика кылган өзүнчө бир аябай сырлары жана кызыктуу жерлери бар экен да. Акыркы ошо 12-13 жылдардан бери ошо УЗИ диагностиканы тандап, ошол жаатта иштеп келе жатам. Жакшы, жакшы. Анан көпчүлүгү айтышат ушу, көпчүлүк деп айтамбы, деги эле бир эме бар да, УЗИге улам текшериле берген, ден соолукка зыян болуш керек деп. Сиз ошону айтып берсеңиз. Көп айтышат. Пациенттер келсе да сурашат да. Айырмасы эмне тиги рентген менен тиги УЗИнин? УЗИ диагностика же компьютерный томограф менен. ооба. УЗИ диагностика эң мындай зыяны аз, зыяны почти жок изилдөөлөрдүн катарына кирет. Рентген менен УЗИнин айырмасы, рентген бул как рентгеновский лучи деп коет. Баягы всё равно аякта какой-то при процент облучение бар. Конечно, ар бир пациенттин өзүнүн эмесине, давасына, дартына жараша определенный бир процент менен берет. Бирок всё равно облучение бар да. УЗИде андай эмес, бул да өзү айтып тургандай ультра үндүү, ультразвук менен гана обследование алабыз. То есть ультразвук через вот биздин ткандар, через жидкость, через плотный ткандар аркылуу үн кирип, ошо үн аркылуу визуализация экрандан көрүнөт да. Ошондуктан бул УЗИ диагностиканын зыяны жок деп айтсам болот. Сиз айтсаңыз, мен элестетип кеттим. Мисалы бир алыс жакта бир таш турса, ошого мындай ыргытсаң үн кайра эме жаңырык сыяктуу тартылат го, ошондой болуп кетет да. Баягы ткань немесине жараша болот. Ар кандай тканьга ар кандай үн жетет, анан ошондой ар кандай эме ылдамдыкта кайра эме экранга берилет да. Ошону биз анан карап, ошол менен диагностика кылабыз. Иштегениңизге ошо УЗИ адиси болуп 13 жыл болду дедиңиз. 13 жыл мурда кандай аппараттар эле, азыркы күндө кандай аппараттардын мүмкүнчүлүктөрү? Ооба, албетте аябай чоң эме өзгөрүүлөр бар, чоң баягы разница деп коебузбу. Мындан 13 жыл мурун аппараттар бар болчу, бирок мынчалык заманбап эмес болчу. Азыркы аппараттар чындыгында баягы технология, заман өскөнгө жараша аппараттар дагы сонун аппараттар чыгып атат. Функциясы аябай жөнөкөй, многофункциональный деп коебуз. Баягы сөзүңүзгө аралчы, азыр мүмкүн биздин передачабызды биздин коллегаларыбыз да көрүшү мүмкүн, ошолор үчүн дагы бир аз айтып койсоңуз ушу аппарат жөнүндө.
биз аппарат аябай мындай колдонгонго оңой, жеңил аппарат да. Лишний мындай функциясы жок. Бизге бул аппаратты Көкөмөрүн компаниясы коюп берген. Миндрей компаниясынын фирмасынан чыккан аппарат. Эң өзгөчө акушерство гинекология үчүн визуализация ушундай жөнөкөй, ушундай сонун көрүнөт да, иштегенге жеңил. Кайсы жагын карасак да, кайсы сурокту карасак дагы баягы кош бойлуу учурунда визуализация аябай ушундай тунук, жакшы көрүнөт. Функционалары да аябай жөнөкөй, кнопкаларычы мындай лишний эме убакыттын кетпейт да иштеп жаткандачы. Жеңил жана жөнөкөй, анан визуализациясы аябай жакшы да. А так заманбап аппараттар азыр көп, даже Бишкек эле шаарында эмес, башка областтарда эле, райондорго деле, райцентр больницаларга деле азыр сонун аппараттарды коюп калды. Кудайга шүгүр, өсүп атабыз, өнүгүп атабыз. Ошол жагынан баарыбыз ошо кубанычтабыз да, медиктер. Көкөмөрүн компаниясы эми биздин рынокто, Кыргызстан рыногунда белгилүү болуп калбадыбы? Акыркы жылдары эле мына менин билишимче 5 областка компьютерный томограф коюлду. Ал эми УЗИ аппараттары азыр бүт районный борборлордо турат да, Районный болду, жанагындай даже ФАПтарга кое баштады азырчы. А компьютерный томограф мурун жалгыз гана Бишкекте элдин баары ушака келчү да. Айла жок, ошол жакта келе албагандар калып калчу, обследованияны өтө албай. Келгендер очередте турушчу. Азыр Кудайга шүгүр өсүп, жакшы аппарат. Мисалы мен алыскы бир чаткалдын айылында турсам мүмкүнчүлүк барбы ошо УЗИ диагностика буюндаарларга мисалы? Эми алыскы чаткал, конечно, кээ бир жерлерде, конечно, андай условия жете элек, андай аппараттар жете элек, бирок Кудай буюрса алдыга жетип каларбыз. Бирок баягы ден соолук, самый главный ден соолук биздин байлыгыбыз деп атпайбы? Ден соолук үчүн любой жерден баягы выход тапса болот да. Просто адамдын ошо өзү ошол жөнүндө терең ойлонушу керек да. Анан эми Бишкекке алыскы чаткалдан деле тойго келип калып атышат биздин апаларыбыз, аталарыбыз, Аксынын кереги ташынан деле. Аксынын кереги ташынан деле менин туугандарым келип калып атат. Ошо эки иштен бир иш кылып келгенде тойго келип, анан ошого эле параллельно көрүнүп, изилденип кетсе, мындай бир какой-то чечим чыгарып, выход тапса болот деп ойлойм да. Просто ар бир адамдын өзүнүн ден соолукту чындыгында баалап билишибиз керек да. Мисалы ошо тойго келип анан кеч калып калдым. Кечинде каяка барып текшерилсем болот? Ошо да, сиздердин клиникада ошо кечки кызмат бар деп угам да, ошону айтып берсеңиз. Биздин клиникада смена менен УЗИ кабинет почти мындай токтобойт, иштеп турат күндүз дагы, кечкисин дагы. Биздин медцентр Жунус Алиева 83 адресинде, медцентр Авиценна. Ал жерде ошол менин кесиптештерим менен дайыма смендешип иштейбиз, түнкүсүн дагы, күндүзгү дагы. Эми бизге азыр баары эле жумушта болуп, кечкисин кээде бошобой күндүзчү 5тен кийин бошоп УЗИ издеп калышат. Ошол учурда 5тен кийин келсе, биздин УЗИ кызматы дайыма иштеп турат кабинет. Бир чети адамдарга дагы ылайык да, потому что чындыгында кээде жумуштан бошой калышат, көрүнө алышпайт өз убагында. Анан жумуштан кийин чыгып, келип, шашпай келип, изилдөөдөн өтүп кетсе болот. Жакшы. Жакшы. Бир эле УЗИ боюнча бересиздерби ал жерде, же башка дагы жардам берилеби? Ал жерде да жок, башка дагы жактан дагы жардамдар бар. Мисалы үчүн баягы Кайсы специалисттер иштейт ошо Авиценна клиникасында? Сиз иштеген жерде? Биз иштеген жерде бизде маммолог врачтарыбыз бар, эндокринолог врачыбыз бар. Албетте мен билем, бирок азыр унуткарып койдум да, кайсы специалисттер иштеп атканын. Бизде как многопрофильный деп койсок болот. Анткени бизде педиатрлар иштейт күндү түнү, терапевт иштейт, маммолог иштейт, Эң сонун. гастроэнтеролог иштейт, УЗИ кабинети иштейт, процедурный кабинетибиз иштейт. Жана ошондой эле кээ бирөө жана дневной стационар деп айтып коебуз, аны баары эле түшүнөт болуш керек. Келип ошол жерден өздөрүнүн врачтан алган назначениясы менен уколдорун, дарыларын алып, эс алып, лечение алып, анан кечкисин кетип турушат. Жакшы. Мен кызым барып атканда ал жака неберелеримди алып барып, жана аллергия болуп атат деп соляный шахтага алып бараткан. Соляный шахтабыз дагы бар. Азыр эми азыркы заманда аллергический астма, атопическая форма астмы, аллергический ринит, синуститтер көбөйбөдүбү? Ошолорго да ошол соляный шахта бизде дайыма иштейт. Тоже параллель лечение менен ошол жерден өзүнүн лечениясын алса, жакшы эмесин беришет да. Эффектисин берет.
Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. Жүздөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Анарайым, сизди аябай макташат. Ушундай сонун специалист деп. Мен билем, ушул Авиценна клиникасынын негиздөөчүсү катары сизди өзгөчө главврач айтат. Биздин эң жакшы специалисттерибиздин бири деп. Анткени сиз өзүңүз айткандай, Авиценна клиникасында көп специалисттер бар да, УЗИ специалисттери ар бир филиалдарында. Анан сиз мына өзүңүз айттыңыз, мен гинеколог болчумун деп. Мүмкүн сизге гинекологический эле проблема менен келсе болобу, же башкаларды да карайсызбы? Рахмат сурооңузга. Ооба, акушерство, гинекология — это, конечно, баягы орусча айтканда мага роднее. Мен аябай ушундай сүйөм кош бойлууларды караганды, ошо женский органдарды караганды. Бирок ошо менен бирге башка органдарды да биз изилдеп карайбыз. Анын ичинде ички органдар, баягы внутренний органы, брюшная полость деп коебуз. Ошондой эле богок без деп коебуз. Щитовидный железаны биз текшерүүдөн өткөрөбүз дайыма. Пациенттер чындыгында ал жактан да көп да. Ошондой эле эмчек бездерин текшеребиз. Анткени бул да аябай актуалдуу тема азыркы заманда. Көп болезньдер билинбей жүрүп чыгып, запущенный случайларды көрөбүз. Ошондуктан келген баягы биздин пациент айымдарыбызга параллельно обязательно молочный железасын текшергенге сунуш кылабыз да. Ошондой эле бөйрөктү текшеребиз. Баягы эркектердин жыныс органдарын текшеребиз. Баягы пристательная железа деп коебуз эми орусча айтканда. Потому что эркектер дагы азыркы заманга жараша баягы бар көп учурда сидячий работа өтүп тоже проблемалар көп дегендей. Кайрылгандар көп, ошол органдардын баарын тоже карайбыз. Параллельно акушерство, гинекология боюнча. Көбүнчө коллегаларыбыз жиберүүбү же өздөрү келгендер болобу? Өздөрү келгендер дагы бар. Коллегаларыбыз да жибергендер бар. Андан сырткары жана кош бойлуу учурунда бир эле эмес 4-5 жолу обследованиеден өтөт да. Физиологически беремиз болгондо где-то бир 4-5 жолу өтөт УЗИден. А какой-то бир патология показания болгондо андан да көбүрөөк өтүп калышы мүмкүн. Ошондой учурда, мисалы үчүн, биринчи скринингке келсе, экинчи, үчүнчүгө өздөрү деле келгендер бар. Ошол жерге мен жакты, сизге эле көрүнөйүн деп келдим дегендер да бар. Жана ошо менен катар эле өзүбүздүн дагы кесиптештерибиз, биздин врачтарыбыз да жиберип турат. Мындай кесиптештер менен мындай связь менен иштегенибиз тоже жакшы да, бири биз менен баягы катышта болуп. Дагы бир суроо сизге. Ушул мынакей 13 жылдан ашык иштептирсиз, УЗИ специалисти эле болуп. Ушунун ичинде мындай өзгөчө бир окуя болду беле? Ооба, албетте көп эле окуялар болот, бирок мен эсимде калган бир окуяны сизге айтып берейин. Мындан 3-4 жыл мурун болуш керек. Ал айым где-то 30-тардан ашкан айым болчу. Көп жылдан бери кош бойлуу боло албай, көп жерден лечение алып жүрүп, анан Аллахтын буйругу менен ошо кош бойлуу болуптур. Анан биз обычно УЗИден кичинекей түйүлдүктүн жүрөк согушун 5-недельден өтүп 6-неделге караганда ошо көрөбүз да. Ал келгенде биринчи 5 неделде көргөн жокпуз. Анан ал аябай жыланып беремиз, ушунчалык суранды кое туралы деп. Мен албетте сөзсүз дедим. Ар кандай болуп калат, медицина любой жерде ар кандай болуп калышы мүмкүн. Адам ар кандай. Ар кандай адам дагы. Адамдын организми ар кандай дегендейчи. Анан кийинки жумада карадык, 6 неделден өткөндө тоже көргөн жокпуз. Анан мейли дагы карап көрөлү деп, дагы кийинки карасак 7 неделя болуп баратат, дагы эле көргөн жокпуз да. Анан мен чындыгында ичимен коркуп атам, бирок пациентке билгизген жокмун. Аны колдоп аттым да, колуман келишинче, потому что ушунчалык күткөн кош бойлуу экен да. Анан ошол случайды таң калам. 7 неделден өтүп 8 неделяга караган убакта анан келгенде ошо жүрөгүмдүн сокконун көрдүм да. А так негизи көп басымдуу учурда 5 неделден өткөндө 6-ларда уже көрүп калабыз. Анан ошол случай эсимде калган да. Анан ошол жакшынакай благополучный кесарево болуп төрөп алган да ошол. Мындан 3-4 жыл өтүп кетти ошондой болду. Мен да сиз айтсаңыз бир эстеп кеттим да, бир жолу жумушчу убакыт менен барып бир медцентрге кирейин десем эле эшиктин алдына мени тааныган
апасы менен кызы ыйлап отурат, бири бирин кучакташып эшиктин алдында. Анан эмне болду десем, кызыма миома деген диагноз койду деп. Ой, эчтеке болбойт андан депчи. Анан ойлодум да, ушул биздин менин эле коллегаларымдын бул баягы кандай десем, убакыттын жетишпегендиктенби, же болбосо кайдыгерликтенби, же болбосо баягы айта албайм, эми көңүл кош бургандыгынан алар капаланып атышты да. Анан мен айттым, ой, мындай миома менен керек болсо сонун эле жүрүшөт канча киши депчи. Андан кийин аларды уктум, канчаны төрөдү, жакшынакай эле унутуп да коюшту. Сиз кандай дейт элеңиз, ушундай бир кандайдыр бир патология көрсөңүз, кантип баягы психологический поддержканы кандай жасайт элеңиз? Албетте, баягы биз канча жылдан бери канча адамдар менен иштеп жүрүп, ар бир пациенттин киргенде эле сүйлөгөн, баягы көйгөйүн көргөндө эле как психолог уже билип калдык да. Ошондуктан ар бир пациентке өзүнө жараша ошондой подход кылып аны колдоону албетте биздин даже милдетибиз деп эсептейм. Биз ошондой дайыма ошондой иштешибиз керек да. Анан албетте бир, например, УЗИ исследование жүргүзүп атканда какой-то бир патология көрүп калсам, же бир мындай коркунучтуу бир образование көрүп калсам, мен дароо айтпайм да. Мен калган тараптын баарын бүт изилдеп келип анан эң аягында көрүп туруп анан акырын гана түшүндүрүп айтам да. Анткени УЗИдеги көргөн биздин патология или какое-то образование бул окончательный диагноз деп айтыш туура эмес да. Сөзсүз түрдө дополнительный обследованиялардан өтүш керек, жана томограмма, КТ, рентген деген. Любой эле биз көргөн образование жаман какой-то диагноз чыгып калышы мүмкүн эмес да. Мисалы рак деп, Мисалы Кудай рак деп, сактасын. рак там яичника там или матки депчи. Ошондуктан сөзсүз түрдө кенен түшүндүрүп айтып берем. Медицинада ар кандай болуп калат, өзгөчө УЗИде. УЗИ бул это как просто визуализация, это еще не диагноз. Ошондуктан дополнительно өзүңүздүн врачыңыздан кароодон өтүп, ал жазган дагы изилдөөлөрдөн өтүп, анан окончательно баардыгын чогултуп туруп анан только диагноз коюлат. Ошондуктан азыр эртерээк эле мындай капа болуп, ошого ойлонуштун кажети жок деп түшүндүргөнгө аракет кылам да. Сиз ушуну өзүңүз үйрөндүңүзбү же мединститутан үйрөттү беле? Мен билем, мединститутан бизди үйрөткөн эмес, Мединститутан, конечно, бизди үйрөткөн эмес. Анан баягы ар бир нерседе эле өзүңүн башыңан өткөнүң сөзсүз баягы жүрөгүңдө турат да. Биздин бир туугандарыбыз, апаларыбыз, аталарыбыз ооруп калат. Биз деле пациент катары врачка барып көрүнөбүз дегендей. Өзүбүз деле келип көрүнүп калабыз. Анан пациенттин ордунда болгондо сөзсүз түрдө сезесиң, каково это. И бул, во-первых. А во-вторых, эми жана врач деп сага ишенип келаткандан кийин сен ошо бүткүл өзүңдүн милдетиңди аткарыш үчүн баардык күч кубатыңды жумшашың керек да. Чарчасаң дагы, чалыксаң дагы, ал пациент менен сүйлөшүш кыйын болуп атса дагы, сүйлөшүп тилин таап, туура түшүндүрүп, мындай ал пациент даже мындай кандай болсо дагы довольный кеткенге аракет кылышыбыз керек да. Ошон үчүн негизи эле ошентип иштеген мен өзүмө жагат, чындыгында элечи. Ошондой да. Бул эми врачтын миссиясы да. Кайсыл убакта сиз аябай капаланасыз? Кандай пациенттер келсе капаланасыз? Мен капаланам. Мен качан мындай аябай запущенный случай менен келгенде капаланам да. Например, ошондой пациенттер болгон. Например, бир айым 4-5 төрөгөн, такыр көрүнгөн эмес. Уже балдарым, бир туугандарым, күйөөм, үй бүлөм деп жашап жүрүп, анан запущенный случай образования молочной железы менен келген да. Эми сураштырып көрсөң, өзүнө такыр убактысы болгон эмес да, ушул айымдынчы. Катар төрөгөн, үйдөгү бир туугандары, анан башка дагы проблемалары, балдардын проблемасы болуп жүрүп, антпесе өзү жапжаш эле 40-ка чыга элек да. Анан ошол образование опухоль чоңоюп, уже выступать этип, уже колго билинип калганда келген да. Анан ошондо аябай кейигем да, ошондой моменттерде чындыгында капаланасың, көпкө ойлоносуң, капаланасың да. Анда сиздин айта турган бир кеңешиңиз бар экен да. Бул камераны карап, ушул камера сиздики, ушул жакты карап айтсаңыз болот. Баягы жаштарга, айымдарга, мейли баары эле пациенттерге канча эрте келсе ошончо жакшы деп. Ооба, бул азыркы маектешүүдөн пайдаланып ушу айтып кетким келет эле. Мен кыргыз элиме, бизге келип көрүнүп жүргөн пациенттерибизге, айымдарга, ошондой эле биздин аталарыбызга, агаларыбызга, апаларыбызга дегендей, чындыгында диетологдон башка эң кымбат эч нерсе жок да.
ден соолук болсо баардык тилектериң ишке ашат да. Ошондуктан өзүңүздөрдөн убактыңызды аябай, кичинекей каражатыңарды аябай, 1 жылда бир өзүңөргө мындай правила кылып койсоңор болот да. 1 жылда бир сөзсүз түрдө изилдөөдөн өтөм. Ал эмне анализдер тапшырыш керек, УЗИ диагностикадан өтүш керек, анан врачтын кеңешинен алып консультациясын алыш керек да. 1 жылда бир кээ бир чындыгында ошондой пациенттер бар эче. Мен келет да, мен 1 жылда бир өзүм өтөм, ошон үчүн өткөнү келдим деген. Мен ошо пациенттерге аябай таң калып эче сүйүнөм да. Бирок аябай аз да, ошон үчүн таң каласың да. А так көбүнчөсү ооруп, кыйналганда анан келишет да. Анан ошо 1 жылда бир өтүп койсо, ошо өздөрүнө деле ден соолугун дайыма жакшы абалда алып жүргөнгө бир сонун көмөк болмок да. Сиздин айтканыңызды ойлоп атам. Ошондой пациенттерге өзүнчө белек даярдап коюш керек. Ооба да, мотивация кылып. Мотивация кылыпчы. Ошо азаматсыз ушинтип келгениңиз депчи. Анда Ана Райымды издегендер болсо, Авиценна клиникасына келиңиздер. Ана Райымды табасыздар. Бирок келе албагандар ошол эле Кереге Таштанбы же Чаткалдын бир айылынанбы райцентрде бүт жерде УЗИ специалисттер бар. Ошо жөнөкөй Ана Райым айтып кеткендей, эң эле жөнөкөй анализ, общий анализ крови, общий анализ мочи бүт илевой поликлиникада бар. Аны керек болсо бекер өтсө болот, Ооба да. Эң негизгиси баягы биринчи байлык ден соолук Кам дегенде көрүш керек да. кам көрүш керек. Кам көрүш керек. Баягы лечениядан да профилактика өйдөрөөк турат деп айтабыз го биз. Мисалы үчүн биз врачтарга уже запущенный случай менен келгенде биз уже последствиясын лечение кылып, последствиясын изилдеп калабыз да. А эгер профилактический 1 жылда бир өтүп турса, это уже как предупреждение, любой ооруну алдын алып, убагында лечение кылып калса болот да, ошого да көмөк болот да. Жакшы. Ана Райым бардык суроолордун баарын эле талдадык го. Сизде мүмкүн мага сурооңуз бардыр, же Албетте суроом бар. Негизи мен аябай сыймыктанам ушундай чоң коллективде иштегениме. Бизде эже менен ушу жакшынакай подкастта маектешкени жөн эле маектешүү эмес, бул аябай терең, аябай важный темада үстүндө маектешип атабыз. Бул да өзүнчө бир жакшы нерсе. Ушул маектештин үстүндө мен да сизге бир суроолорум бар эле. Авиценна клиникасын ушу канча жылдан бери иштеп, канча адамдардын ден соолугуна кам көрүп, канча адамдардын өмүрүн сактап келатат. Ушу Авиценна клиникасын кандай максат менен, анан кандай моментте ачып калдыңыз эле клиниканы? Рахмат сурооңузга. Авиценна клиникасынын ачылганына быйыл 25 жыл десем туура эле болот. 2001-жылы ачылган. Эми анда бир максат коюп, ушундай мен элге кызмат кылам деген оюм деле жок болчу. Ал кезде жаш болчумун. 2001-жылы баягы Союз урагандан кийинки кез болчу, өтө оор кез. Ал кезде врачтардын көбү базарга кеткени кетип, Россияга кеткени кетип, ушундай көп кетишкен да. Анан кийин ошол мен өзүм кесибимен дерматолог болчумун. Анан дерматология клиникасы дагы кыскарып ал кезде инфекцияга кошулган кезде мен деп ошол кезде жаңы медцентрлер биринчилерден болуп ачылып аткан кезде ошо 2001-жылы Авиценна деп ачылып калган. Авиценна деп аталышы деле өзүнчө бир кокустуктан болуп калды. Жана Абу Али Ибн Сина деген 10-кылымда белгилүү бир чыгыш окумуштуусу бар экен да, ошонун атынан мен медсестрам айтып калды, Айым деген. Параже ушунун атын койбойлубу депчи. Ошонун жеңи менен ушинтип алып калды. Ал кезде 4 киши болчубуз болгону. Медсестрам, жардамчым, лаборант болупчу. Азыркы кезде мынакей өзүңүз айткандай 100дөгөн врачтар иштейт. Врачтарга канча башка кызматчылар жардам беришет, айтишники, бухгалтери, шопуру, пол жуучу, медсестрасы, баары тең, маркетологу, баары тең. Аябай эле чоң коллектив. Мен сыймыктанам ушу сиздей адамдар иштеп ошол жерде иштеп аткан. Анын эң негизгиси баягы башка чет өлкөгө кетпей, көрүп атабыз го тиги эмеден, интернеттен, Россияда кандай балдар корболуп атканын көрүп атабыз. Ошону көрүп баягы не дейт эле, сөөгүң сыздайт дегендей чын эле ичиң ачышат, чындыгында ичиң ачышат. Элибизде эле кызмат кылса болот, жакшынакай эле ушул жерден иштесе болот депчи. Чет өлкөлүктөр келип, мынакей канча ушу
медицина боюнча, лаборатория боюнча чет өлкөлүктөр иштетип атат керек болсо. Андан көрө биз өзүбүз иштесек жакшы. ооба, анан ошо өзүбүздүн эле инсандарыбыз өзүбүздүн жерде иштеп эмгектенип, өзүнүн Ооба. экономикага баягы салымын кошуп, Кудайга шүгүр азыр көп сонун өсүп өнүгүүнүн үстүндө болуп атат. Ошого Жакшы. дагы да салым кошсо сонун болмок. Анан Жакшы. сөзүңүзгө аралжы авиценна деп айтсаңыз, өткөндө мага бир пациенттер келди да. Экинчи беремдис экен, жолдош экөө келиптир да, экөө где-то бир 30 неделя, ошо 7 айдан ашып калган. Анан өтүп баратып эле авиценна деген атты көрүп, анан ошо авиценна деген ат жагып калып, ошон үчүн келдик деп айтышты да. Жакшы. Ошо өткөн жумада болмойм ошондой болгон окуя да. Анан ошо атына кызыгып киришиптир да, кирип баягы бүт изилдөөдөн өттүк, баарын карап бүткөндөн кийин неме адашпап туруп эле кириптирбиз деп, довольный кетишти да. Жакшы, Ошо жакшы. ат дагы негизи роль ойнойт экен деп калдым. Жакшы, да. Жакшы. Эң негизгиси ошо биздин келген кардарлар баягы ойлогон ою, жылуу сөз айтып, жылуу сөз менен колдоп койсок эле болот да. Биз врачтар эмне кыла алабыз? Ооруну пациент өзү башкарыш керек да. А биз болсо баягы мындай деп баягы оңдоп, төздөп, бир аз поддержка да, поддержка кылып, анан оорусун талдап бере алабыз да, Кээ бир ичинде пациенттерди карасаң, чындыгында ошолор кандай мындай ишеним менен, кандай бир үмүт менен келсе, ошону актап берсең, ушундай довольный кеткен адамдарды көрүп сүйүнөсүң да, потому что кээ бирөө чын ал сенин диагнозуңдун деле кереги жок. Жакшы жылуу сөз керек да, ошо жылуу сөз айтып түшүндүрүп койсоң, ошого действительно довольный болуп кетишет. Анан чындыгында баягы ар бир адамга ошо мамиледен башташыбыз керек экен деп ойлоп калам да кээде. Мамиле бул бар, ниет анан мамиле баардыгынын башаты деп ойлойм. Ооба, пациент кирип келгенде эле оюң менен кантип жардам берсем десең, ички оюңду ошол кирген адам окуйт. Мен ошо жаштарга ушинтип айтам да. Ошо ниеттен экен да. Ооба, Ниет как пульт управления экен да. Вот Ооба. куда ты направляешь ниетти, ошол сөзсүз болот экен, ошондой ишиң эффективный болот экен. И ошол адамда ошондой довольный кетет экен. Мен ушу институт усовершенствования врачей деп коебуз го. Азыр Данияров атындагы Кайра даярдоо институту, ошол жерде студенттерге сабак бергенде айтчумун, оорулуу киргенде канча акча алам деп ойлобой, кантип жардам берем деп ойлосоңуз, ал оорулуу сиздин оюңузду окуп турат депчи. Сезгич болот пациенттер, үмүт менен келишет чындыгында. Анан ошо ниет менен иштесең эле ишиң өзүнөн өзү эле сонун нукка жүрөт экен да, нуктачы. Анан өзүң да ошого мындай мажырланып довольный болосуң да, ошол иштенчи ушундай да. Жакшы. Дагы сурайын дедим эле, ошо мендиги ушундай сонун маектешүү подкаст, ошого кандайча мени чакырып калдыңыз, ошону мага да аябай кызыктуу болуп атат, ошол жөнүндө билейин дедим эле. Сизди чакырып калган себебим биринчиден мынакей бүгүнкү күндө 98-чи чыгарылыш болуп атат ушул подкасттын. Анан кийин ушул жерден көп сурашат. УЗИ специалист барбы, УЗИ барбы деп, анан кийин ошо сизди чакырайын деп сиздин башчыңыз Назар мырзадан сурадым. Кимди чакырсам болот десем, ошо Анар эжени чакырыңыз. Анар эже жакшы специалист биринчиден. Анан убактысы да туура келип калат экен деп айтты. Ошон үчүн сизди чакырдым. Сизге чоң рахматымды айтам. Анткени мага да бул бир өсүп өнүгүүнүн бир тепкичи деп эсептейм. Маектешүү сөзсүз түрдө керек, адам менен өсөт дегендей. Сизге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Анан дагы бир вопросум бар эле. Ушу биз баарыбыз айтабыз, ден соолук деп эле айтып атабыз. Бул ден соолук эң негизги, эң баалуу, эң баягы самый главный ден соолук деп деген нерсени мындай жөнөкөй тил менен сиз кандай түшүндүрүп берет элеңиз? Туура. Бул ар тараптуу жана терең суроо да, ден соолук дегенчи. Ден соолук деген жөн эле оору же майыптык жок болуш эмес экен да. Бул жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өзүнүн аныктамасы бар экен, ушул мага да аябай жагат. Ден соолук деген оору эле эмес, же майыптык жок эле эмес, андан тышкары акыл эс, руханий байлык, анан социалдык байлык, ушунун баары төп келишкенде ден соолук болот экен. Физикалык деген мисалы бар го, күрсүлдөп бүт дени сак,
эч жер эметпейт, бирок акыл эси менен кем болуп калат. Кээ бирлер болсо баягы социалдык жактан ымалаша албайт, окуй албайт, өзүнүн туугандары менен, үй бүлөсү менен коом, жумушта иштеше албайт. Анан ошо ден соолук деген баягы өзүнө ишеними, койгон максатына жетүү, ушунун баары төп келишкенде анан ден соолук болот экен да. Кээ бирде болот, кээ бирлер баягы мисалы сиз жакшы специалист болуп атсаңыз, сиздин мисалы деп коелучу, болот. бул аябай жакшы экен, мен да ушундай болсом, жок бул жаман деп, жакшы болсо да жаман деп, көзү эмне деп коет, көз көрө албагандар бул да оор экен өзүнчөчү, бул да оор экен. Ал өзүнүн жан дүйнөсү тынчыбайт экен да. Көз баягы ичтарлык болуп, ушундай. Ал да өзүнчө оор экен. Анан ошо баардык жагы төп келишип, берем деп турган адам бактылуу адам деп ойлойм. Анда менден бир биздин жаш медсестра сурайт, эже эмнемди берем, мен эчтекем жок болсо дейт. Анан мен айттым агачы, кеп акчада эмес, кеп баягы кирип келгенде ушул киши жакшы болуп кетсе экен, кантип жардам берсем экен, жөн эле күлүп кой, жакшынакай эле жылмайып кой. Бул ошол соопчулукка болот. Туптуура ошо жылмайда бул сүннөт экен да. Жылмайуу дагы бул садака экен, садака экен. Ошон үчүн негизи любой иште ошо ниеттен анан жылмайуудан баштасак чындыгында эле туура болчу да, сиз айткандай. Мен да аябай кошулам ушул айтканыңызга. Ушунун баары ден соолук экенди көрсө. Да, анда биз эгерде суроолоруңуз бүтсө, Анна Райым, ушул передачабызды ушу менен бүтүрөбүз го, Кийин дагы буюрса бир сөздөр болсо, дагы бир окуялар болсо, келип айтып берип туруңуз. Албетте, өзүбүздүн жумуш боюнча биздин көрүүчүлөрдөн суроолор болсо, сөзсүз түрдө айтып, өзүбүздүн кеңеш бергенге биз албетте дайыма даярбыз. Анткени бул биздин милдетибиз. Биз деген ден соолук үчүн күрөшкөндү кабинеттен эле кылбашыбыз керек. Ушундай маекчилердин алдында, мындай встречаларда, ошолордо баардык жерде өзүбүздүн баягы милдетибизди аткарып жүргөнгө биз дайыма даярбыз. Ушу ден соолуктун негизи деп биринчи иретте эмнени айтабыз? Кыймыл, туура кыймылдоо, анан туура тамактануу, дагы бирөөсү болсо ушу негизи экөө, дагы эмнеси? Ошо сиз ушуну туура баштап кеттиңиз да. Мен мисалы үчүн өзүм жөнүндө айтып берсем. Ошо мен сизди жөнүндө сурайын деп аттым эле, кандай өзүм жөнүндө айтып берсем, чындыгында особенно баягы 40 жаштан ашкандан кийин өзгөчө баягы ден соолукка көңүл буруп калат эмеспиз баарыбыз тең элечи. Эми көңүл бурбай жүргөндөр деле бар. Бирок ошолорго заодно может быть плюс кеңеш болуп калаттыр да. Мен өзүм негизи биз дайыма отуруп иштейбиз да. Азыр көбүнүкү сидячий работа болуп, ошондон да көп болезньдер чыгып атат. Мен эртең менен эрте турам, таңкы намазды окуйм, анан обязательно жол элединде бир 4 километр басып келем, паркка барып. Бир 6-ларга жакын чыгам, азыр уже күн жылып калды. 1 саат, 1,5 саат басам. Андан кийин келип анан душка түшүп тамагымды ичип алып анан жумушка кетем да. Ошол баскан аябай жакшы да, баскан. Анан сөзсүз түрдө эртең мененкисин жашылча жемиштерден обязательно смузи кылып ичем. Бул да аябай витамин, ооруларга да шыпасы көп дегендейчи. Муну мен постоянно ушундай кылам да, мен уже көнүп калдым. Андан тышкары йога барам деп айттыңыз. Кечкисин обязательно йогага барам. Потому что баягы бүт денеге кыймыл керек, суставтарга дагы, сосудтарга дагы. Негизи даже керек болсо бүт биздин даже кандай клетка болсо да дайыма кыймылда болуп туруш керек да. Кыймыл болгондо кан жүгүрөт, кан жүгүргөн сайын клеткалар обновлять этип турат да. Ошондуктан бул дагы иммунитетти көтөрөт, ден соолугуңду чыңгайт. Баягы жаш өткөн сайын кыймылды наоборот көбөйтүш керек деп эсептейм да. Ошону кеңеш берип, тамакты азайтып, кыймылды көбөйтүш керек, тамакты азайтып, кыймылды көбөйтүш керек. Көбүрөөк басыш керек. Маанай жакшы болуш керек. Маанай жакшы болуш керек да. Чындыгында эми биздин жашоодо стресс көп, кээде болот, бирок ошол моменттен эртерээк жакшы маанайга чыгып кеткенге аракет кылышыбыз керек да. Эми мындай кыскасын айтканда кенедей бир аябай чоң жаман нерседен да бир кенедей точка жакшы нерсени тапканга аракет кылышыбыз керек да. Бул дагы сиз айткандай ошо ден соолуктун бир эмеси да. Негизгиси да, негизи десе болот. Потому что биздин мышлениядан көп нерсе туура тамактануу, кыймыл, анан ошо акыркысы ошо жана стресстен арылуу, качуу. Ошон үчүн мен бүт кыргыз элиме бекем дем соолук каалап кетет элем. Анан күнүңөрдү дайыма ушундай позитив менен баштагыла деп кеңеш берет элем, көбүрөөк баскыла деп кеңеш берет элем.
дайыма жылмайып жүрүңүздөр деп кеңеш берип келем. Мен болсом ошо оорунун алдын алуу үчүн бир жылда бир жолу өзүңүздү текшерип туруңуз. Турган жериңизде болобу, же болбосо кааласаңыз мына Анар айымга келиңиз. Анар айым, сизге чоң рахмат. Студияга келип өзүңүздүн кеңешиңизди бергениңиз үчүн сизге чоң ыраазычылык. Сизге чың ден соолук каалайм. Ишиңизде ийгилик болсун ар дайым. Сизге да чоң рахмат Жапар эже, ушундай убактыңызды бөлүп мени чакырып, ушундай жакшынакай маектешүүгө чакырганыңызга. Мен бул маектешүүбүз көп адамдарга пайдасын берет деп ишенем. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик, сизге да бекем ден соолук. Чоң рахмат.